Талибандын негизги күчү бул контрабандадан түшүп турган дейт. Булар жана ИГИЛге кошулуп кетишкен. Афганистанды биз гана башкарабыз, сырткы күчтөр келбесин. Ушул биз үчүн өтө коркунучтуу. Айтыш кыйын. Балким бул кичинекей күчтөрдү башка сырткы күчтөр колдонуп кетеби? Ошол маанилүү. Биз үчүн коркунучтуу болгон жанагы исламий топтордун тизгинин тартабы тарталбайбы. Бизге келген диний жамаат, же болбосо Борбор Азияга келген диний жамааттардын аркасында тургандар кимдер? Алар эмне максатта келип жатат? Бардыгы эле аят хадисти сүйлөй берсе жакшы ниетте экендигин биз азыр билбейбиз. Ошо өзүбүздүн желегибиздин астында бир болушубуз керек. Саламатсыздарбы? Биз Акыркы Афганистандагы көрүнүштү түшүндүрүү үчүн бүгүн Элдияр Жалилов, теолог жана экспертти чакырдык. Саламатсызбы, Элдияр? Саламатчылык. Чоң рахмат сизге бүгүн интервьюга макул болгонуңузга. Негизи эле бизде коомчулук Талибан деген кимдер, алар кандай максаттарды азыр көздөп жатышат, түшүнбөй жатышат окшойт. Сиз ушул жөнүндө кеңирээк түшүндүрмө берсеңиз. Рахмат. Бул Талибанды кыскача тарыхына токтолуп кетейин. Талибан кандай пайда болгон, кайсы жылы пайда болгон, анын артында турган себептери кандай болгон, ошол жөнүндө кыскача токтолуп кетсек жакшы болот. Бабур хандыгы менен баштайын. Илгери Бабур хандыгы астында бул Афганистан менен өтө тыгыз байланыштуу болгон, ушул чөлкөмдөгү элдер менен. Бирок кээ бир учурларда Афганистандагы түркмөндөр Делиге, илгери Дельхи деп аталган, ошол чабуул жасаган, мындай карама-каршылык согуштарда болуп турган. Бирок өзгөчө Бабур хандыгы жаңы оторчол англиялыктарга жеңилген учурда бир канча топтоп өзүнчө 1857-ден кийин бир канча исламий топтор пайда болот. Алардын бирөөсү Диюбенди, Бралви, Ахли хадис, анан Надватул улама деп же болсом модернисттерди жактаган топтор чыгат. Өзгөчө биз Диюбендиге токтолобуз бул жерде. Диюбенди чоңоюп Дарул Улумдардын биринчи медресе болгон, медреселердин дагы чоңураак бир институт деп түшүнсөк, Дарул Улум институту курулган. Анан ошол медресеге же болсо Дарул Улум Диюбендилердин ачкан Дарул Улум диний окуу жайларына мындай катталган, ошол менен байланышта болгон медреселер болгон. Бул медреселер Пакистандын, андан мурун Пакистан түзүлгөндөн мурун Индияда, анан кийин Пакистан түзүлгөндөн кийин Пакистандын ичинде, кийинчерээк Афганистанда болгон да бул. Афганистанда болгон, ошол учурда англиялыктар ортосунда, Афганистан менен Англиянын ортосунда 3 жолу согуш болгон, кийин бир келишимдин натыйжасында булар бир келишимге келген. Андан кийин Советтер Союзунун Афганистанга кирүүсү. Буну бардыгыбыз билебиз. Мына ошол учурда Афганистандагы бийликтин коммунизм же болбосо марксизм же атеисттик кыймылга каршы алар диний топтор, мусулмандар бийликкен. Ошол учурда алардын курал жарагын орустарга, Советтер Союзуна каршы турган эмелерге, жанагы куралчан топторго сырткы күчтөр өзгөчө жардам берген. АКШны, Сауд Арабия, Пакистанды, Кытайды атап өтсөк болот бул жерде. Андан кийин эң кызыгы ушул 1989-да Советтер Союзу ал жерден чыгып кеткенден кийин эң кызыгы ушул жерден башталды. Жана бир болуп урушуп аткан мусулмандар топ болуп бөлүнүп бийликке башкарууга умтулган. Ошол бийликке башкарууда бир мунасага келе алышкан эмес, көптөгөн жандар кыйылган. Ошол уруштун, талаштын натыйжасында коомдай стабилдүү жашоо болгон эмес, коркунуч пайда болгон, бири-бирин журмалап, талап тоноп, уурда адамды уурдоо же болбосо уурлук кылуу абдан күчөйгөн да. Мына ошол себептери бар Талибандын пайда болушуна. 1994-жылы ошол жанагы жогоруда айтып өткөн Диюбенди деген бир школага байланышы бар болгон бир медреседе Мулла Умар деген чыккан. Ал өзүнүн талабалары менен, ошол окуучулары менен жанагы коомдогу адилетсиздикти жоюу максатында, элдин талабы максатында, талашуу максатында чыккандагы башка диний топторду жок кыла баштаган. Мунун ар кандай себептери бар, мен кыскача айтып жатам. Андан кийин булар тез эле бийликке келишкен. 1997-де уже алар Афганистан Исламий эмирлиги деп жарыялаган. Ошол 97-ден 96-дан 2001-ге чейин алар бийликте турушкан. Бийликте турганда бул молдолордон турган бир топ болот дагы. Диний өлкөнү башкарууда тажрыйбасы жок болгон. Бир гана жана
уруп тоноо, же болбосо муурлук кылуу, ушундай адеп акылакка терс болгон көрүнүштөрдү токтотуу максатында бул эмени айтсак болот да. Бирок ошол эле учурда контрабанда дагы өтүлүп турган. Адистер айтат, Талибандын негизги күчү бул контрабандадан түшүп турган дейт. Анан бул жерде баса белгилей кетчү нерсе, Ал-Каида менен дагы тыгыз байланышта болгон. Ошо Молла Умардын негизчиси Ал-Каида Бин Ладен менен кудасы дагы болуп калган да. Булар ушундай да жакындыгы бар жана Ал-Каиданын негиздөөчүсү Бин Ладен Сауд Арабияда туулган, Риядда. Кийин ал жерде Пакистанга келип, кийин качып барып кайра Пакистанга келген учурда, жок, Афганистанга келген учурда Талибан буларды кабыл алат. 2001 демек Талибан башкарып турганда террор уюмдар өс башташкан Афганистанда. Албетте, өзгөчө бул Ал-Каида менен башталган. Себеби алардын жардамына муктаж болгон, же болбосо алардын карамагына кирген ошол террордук уюмдар. Биринчи Ал-Каида. Андан кийин Ал-Каиданын жанында мен азыр кыскача атап өтөм, бизге коркунучтуу болгон да уюмдар бар. Ошолор баш калкалап Талибандын учурунда беймарал жүрө баштаган да. Кийин 2001-де уже Америка кирди, анан Америка өзүнүн өкмөтүнө, же болбосо тарапташтардын болгон бир өкмөттү курду. Азыр эми 2021-де 20 жылдан кийин Талибан башка келди. Булар кимдер болгон? Диний жагын айта кете турган болсок, булар Ханафи болгон. Ханафи болгон, сакал койгонго мажбурлаган, жана селде такканга мажбурлаган. Биз мурунку 6 жылдык булардын тажрыйбасынан айтып атабыз да. Азыркы учурда, азыркы BBC-ге же болбосо Al Jazeera'га берген интервьюсунда булардын катчылары бир аз башкачараак мээлүүн бир жолду тандаган сыяктуу көрүнөт. Бирок бул дагы азыр баалап бир нерсе так айтууга эрте, анткени алардын алдындагы бир кандай иш алып барат, ошого байланыштуу да бул нерсе так айтышыбыз мүмкүн эмес. Анан ошол мурунку бийлигинде булар өзгөчө аялдарга, кыздарга окууга барууга бир жолтоо бир кылган, мүмкүнчүлүк берген эмес. Мисалы азан айтылганда мечитке толук түрдө барыш керек болгон, зордоп мечитке жана курал жарак менен апарган учурлар дагы айтылат. Андан кийин жана жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу деген бир милициянын түшүнүгүндөгү бир топ пайда неме болгон, жана алар ушундай башкарган, элди намазга айдап турган, туура эмес көрүнүштөрдөн адамдарды коруп турган да, мына ушул жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу деген бир катуу кармашкан экен да. Катуу кармаган биздин түшүнүгүбүз менен жана милиция коомдук тартипти орнотот го. Ошол сыяктуу бир топ түзүшкөн дагы, ушунун негизинде коомдогу туура эмес көрүнүштөрдүн алдын алганга аракет кылышкан. Бирок азыркы учурда таптакыр өзгөрүп башка нерселерди айтат. Мурунку алардын бийликте турган мезгилинде аялдар таптакыр иштеген эмес. Мисалы ошол Кабулду мурун 97-жылы басып алганда дароо аялдардын иштегениге тыюу салган. Дароо тыюу салган. Азыркы учурда жаңы видеолордон көрүп жатабыз, бул Кабул шаарындагы аял врачтар өзгөчө алардын иштегениге уруксат берип, алар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнүн да көрүп жатабыз. Демек булар ичинде бир реформа сыяктуу болду. Анткени мен эксперттерден дагы угуп калдым, алар буну мурунку Талибан менен салыштырууга мүмкүн эмес деп атышат да. Талибандын жаңы версиясы деп атышат. Ооба. Мисалы ошол Талибандын пайда болушу мүмкүн деп азыркы күнгө чейин кыйла жыл өттү. Мисалы Талибан бийликтен кулаган учурдан азыркы учурда алсак, мисалы жаңы төрөлгөн бала 20 жашка чыгып калды да. Алардын ортосунда дагы мурунку пайда болгон күндөн баштап көп адамдар өттү, анан кийин жаштары келе баштады. Азыркы учурда мисалы Түркмөнстан менен, Орусия менен, Кытай менен, Америка менен дагы белгилүү сүйлөшүүлөрдү өткөздү. Мурункуга салыштырмалуу кыйла тажрыйбалуу болуп, белгилүү чоң державалар менен жанагындай беймарал сүйлөшүүлөрдү өткөзүп жатат. Бул дагы алар кыйла өзгөрүүсүнү көрсөтүп турат. Эң кызыгы, мисалы Кытай менен сүйлөшүүсүндө Кытай айтып жатат, жанагы чыгыш ислам террордук уюму, болсо ислам кыймылына тыюу саласыңар деп жатат. Башка дагы эмелер бар, мисалы уйгурларга байланыштуу жана. Алардын көпчүлүгүн уйгурлар түзөт. Бир гана неме деп айтсак болот, мына уйгурлар коркунучу болгондуктан бул нерсени айтып жатат. Бирок Талибан мындан кийин
жанагы террорлук уюмдарды тыябыз деп атпайбы, кичинекей майда террорлук уюмдар, мисалы Ал-Каида болсун, Ал-Каида менен байланышты үзөсүңөр деп жатат. Же болбосо бизге коркунуч болгон, өзгөчө Орто Азия, Борбордук Азияга коркунуч болгон Өзбекстан ислам кыймылы бар. Бирок 2005ке чейин алар Талибандын, Ал-Каиданын көлөкөсүндө болсо, 2015тен кийин булар жана ИГИЛге кошулуп кетишкен. Бул абдан биз үчүн коркунучтуу. Талибан айтып жатат, бул жерде эч кандай Борбор Азия өлкөлөрүнө коркунуч келбейт. Кытай менен дагы түзүлгөн сүйлөшүүлөрдө, алардын келишимдерде дейли, ошол чыгыш Түркистан уйгурлардын көпчүлүгү болгон террордук исламий кыймылга тыюу саласыңар деп жатат да. Эми мындан кийин кандай иш алып барат? Ошол сөзүндө турабы, турбайбы? Анан биздеги коркуп жаткан маселе андай селдечен жанагындай өздөрүнүн кийимдери улуттук кийим, анан исламга эч кандай байланышы жок деп айтам мен. Себеби ошол чөлкөмдөгү Пакистан, Афганистандагы бул улуттук кийим. Исламга эч кандай байланышы жок алардын. Мисалы арабтардын кийген кийими таптакыр башка, алардын кийген кийими таптакыр башка. Ошол коркунучтар кийимден же болбосо сакалынан карап коркуп атабыз. Анан алардын мисалы Орусия менен болгон сүйлөшүүлөрүндө дагы Борбор Азияга эч кандай коркунуч туудурбайт. Алардын максаты бир гана Афганистан, анан Афганистанды биз гана башкарабыз, сырткы күчтөр келбесин. Сырткы күчтөр биздин ички саясатыбызга кийлигишпесе, биз алар менен дайым диалогко ачык болобуз деп жар салып атат азыр. Бирок мындан кийинкиси өтө маанилүү да. Борбор Азияга коркунучтуу болбогону менен, мисалы Өзбекстан ислам кыймылы же болсо чыгыш Түркистан сыяктуу кыймылдардын жолун тороп, аны чыгарбай, же болбосо аларды басындырып турабы? Анан алар Талибанга баш ийеби деген маселе келип чыгат. Ошондо бул жерге деле кепилдик жок экен да. Талибан бул эме ар кандай уюмдарды кармай алабы же кармай албайбы, же атайын аларды өнүктүрөбү, биз аны кепилдик бере албайбыз турабы азыр. Азырынча айтыш кыйын, себеби азыр ар кандай сөздөрдү берип жатат. Чоң өлкөлөр менен келишимдерде же өздөрүнүн катчылары дагы буну айтып жатат. Аялдардын укугу боюнча, кыздардын билим алуусу боюнча, өзгөчө аял жана мээрбан эжелердин же болбосо медврачтардын ооруканаларда иштөөсү боюнча эч кандай тыюу болбойт. Жана калса, жана хиджаб кийип эле көчөгө чыкса болот. Мурун андай дагы болгон эмес да. Мурун жанагы махрамы деп койгон өзүнүн күйөөсү же болбосо баласы же агасы менен гана сапар кыла алат деген. Ал эми азыр бул түшүнүктөр бир аз өзгөргөн сыяктуу. Ушундай сөздөрдү берип жатат. Бирок бийликке келгенден кийин реалдуу турмушта буну анан айтыш керек. Азыр бир нерсе деп айтыш бир аз эрте. Эмне үчүн Афган бийлиги ушунчалык тез кулап калды? Анткени мындан мурун да прогноздор болуп аткан, жылдын аягына чейин булар туруштук бере алышат деп. Булар 1-2 жуманын ичинде эле кулап калышты да. Эмне үчүн ушундай болуп кетти? Бул көптөгөн адистер дагы ушул нерсени айтып жатат. Мисалы кимдир бирөөлөр 6 ай туруштук берет, кимдир бирөөлөр 3 ай туруштук берет деген. Бирок мурунку өкмөт дагы жанагы элдин көзүндө жакшы өкмөт катары бааланган эмес деп ойлойм. Себеби паракордук ушунчалык көбөйгөн, паракордук. Анан жана контрабанда аябай күчөгөн. Белгилүү бир бийликте тургандар тез байып, ошо контрабанда жолу менен адамдар жакыр жашоосунда аларга өтө жек көрүү пайда болгон да. Мына ошол себептен бийликтин тез эле кулап калышында ушул себептен көрүүбүз мүмкүн. Ошол учурда Америка аны колдоп турган, Америка колдоосун тарткан учурда эч ким ага кепилдик бере алган эмес. Алар өздөрүнө бир келишим жанагындай дарамат болуш керек эле да. Кимдир бирөө аларды кубаттап туруш керек эле. Ошол кубаттаган бирөө жок болгондуктан кулаганын экинчи себеби деп ойлойм. Эми өзү эле Талибан ичинде структурасы мындай бир централизациясы жок да. Ар кандай эмелеринде, райондорунда өзүнүн бир орусча айтканда полевой командир деп коет. Алар ушул өздөрүнүн структурасын кантип сактай алат, ушул да белгисиз болуп жатат да. Бири-бирине баш ийишеби, кайра согушуп кетишеби. Мына ошол эле жетекчилери Талибандын согуш бүттү деп жарыялашты. Бирок азыр деле түшүнүксүз да. Эмнеге андай сөздөр сөйлөшөт? Бул ошол бир система, бир тартипте болбогондугу үчүн бул дайыма коркунуч жаратып келет да. Мисалы, Катардын Доха шаарында туруп, басма сөз катчысы аялдардын укугу боюнча жакшы сөздөрдү айтып жатат.
Бирок ошол эле кээ бирки аймактардагы Талибандын аскерлери айылдарга кирип ошол жердеги кыздардын жанагы тизмелерин бергиле деп айткан учурлар дагы бар. Булар эми баардыгы эмес, биринекин болуп жаткандыгы бир аз болсо дагы бири-бирине баш ийбегендигин көрсөтүп жатат. Мисалы, ошол эле учурда жанагы бийликтин сарайына кирип, ал жердеги түшкөн сүрөттөрүнө караганыбызда, алардын бир лидери отурат. Ошол эле учурда автоматты ошого кесеп турган бул сүрөттөрдү көрсөк болот буну. Бул нени түшүндүрөт? Ал жерде өзгө аскерий система дагы жок болгондугуну көргөзүп турат да. Булар бийликте баары бир тажрыйбасыз, мурункуга салыштырмалуу кээ бирки өлкөлөр менен ар кандай сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн менен мындан кийин медицина тармагында, билим берүү тармагында өлкөнүн экономикасы жана коопсуздугу боюнча кандай кепилдик берет? Буларды иш жүзүндө алып кете алабы, алып кете албайбы? Адистериби барбы, жокпу? Ушул коркунучта турат. Анан мурунку бийлиги кулаган бийлик деле Афганистан Ислам Республикасы эле. Азыр алар Афганистан Ислам Эмирлиги деп өзгөрттү. Бийликке келгенде деле Талибандын жанагы согушкан тарабы мусулман болгон. Мен ушул диний түшүнүгүн өзгөчө токтолгум келет. Диний түшүнүгүндө өзлөрүнүн максатына жетиш үчүн согушкан ким болсо дагы булар аябай коет экен да. Мисалы, мусулманга мусулман кол көтөрүү дагы, сөгүү дагы, аны өлтүрүү дагы чоң күнөө болуп саналат да. Адам өлтүрүү. Бир гана мусулман эмес, жөнөкөй адамды дагы өлтүрүү чоң күнөө болуп саналат исламда. Анан оңой эле жанагы ким менен жана каршы болуп аткан болсо Талибан, аларды жөн эле оңой эле коркпостон, үркпөстөн диний баалуулуктарга, диний түшүнүктөргө карабастан өлтүрүп коюусу болот экен, булардын түшүнүгү боюнча. Ушул биз үчүн өтө коркунучтуу. Азыр эми мындай сөздү айтып жатат. Эми бийликти башка алар Талибандын негизги улутундар түзгөндүктөн башка түркмөндөр менен, же болсо өзбектер менен, же болсо ошол жана Афганистандагы тажиктер менен аралашкан бир өкмөт түзөбүз деп жатат да. Буну дагы тажрыйбада көрөбүз. Канчалык дажда алардан адамдарды кошот. Бул келечекте боло турган, көрүнө турган нерсе. Бирок диний түшүнүгү баары бир кооптуу менимче. Себеби өздөрүнүн максатына жетиш үчүн адамдарды коркпостон эле, үркпөстөн эле өлтүрүп жатат. Өзгөчө Борбор Азияга коркунучтуу болгон эмелер бар. Биздин Кыргызстанда дагы, мисалы Казакстан, Россияда дагы тыюу салынган террордук уюмдар бар. Анын бирөөсү Ал-Каида. 2001-ге чейин алар менен шериктеш болуп бирге иш алып барган. Аларды коргогон. Мисалы 2001-жылы чоң Будданын айкелини жыгышкан. Ошол жерде адистер айтат, 2001-ге чейин булардын мыйзам жана чечим чыгаруучу жерине Ал-Каиданын адамдары уже келе баштаган. Ал-Каиданын салафизм менен дагы байланышын айтып жатышат. Салафи түшүнүгүндөгү. Эми дагы өзүнүн ичинде Мадхали сыяктуу бөлүктөрү бар. Анын кайсынысы менен бирге билбейм. Афганистан илгертен эле ислам кабыл алгандан бери ал жерде чоң ислам алымдары, ислам окумуштуулары жашап өткөн, чыккан ал жерден. Бирок эч кимиси жанагындай айкелдерге мындай каршы бир аларды жыгуу максаты болгон эмес. Кудайга ишенип жатабы, айкелдерге барып сыйынбаган болсо, ал жерде проблема көргөн эмес. Ошол эле учурда мусулмандар жана Египеттеги айкелдерди жыгышкан эмес. Ал жерде деле мусулмандар бар. Бирок Ал-Каиданын бул жердеги өзгөчө таасирин көрсөк болот, жана айкелдердин жыгылуусунда. Кийин жана Чыгыш Түркүстан ислам кыймылы, же болбосо Өзбекстан ислам кыймылы, бул биз үчүн, Борбор Азия үчүн коркунучтуу. Эми мындан кийин булардын жолун туруп, аларга тыюу салыш керек деген ойдомун, Талибандынча. Бирок Борбор Азияга эч кандай коркунучу жок деп жатат. Ушундай эле болсун. Бирок биздин Борбор Азия өлкөлөрү бардыгы мусулман. Бирок негизде Талибан өзү деле Орто Азияга эч качан чабуул кылган эмес да. Анан бул жолу кандай болуп турган турат? Кээ бир айрым саясатчылар мындай спекуляция кылып жатышат да. Орто Азияга булар кирип келет деген билдирүүлөрдү берип атышат. Бирок бул кандай, чындыкка кандай дал келеби, келбейби? Ошол мурунку бийлик учурундагысын карайлы. Ал жерде ошол Өзбекстан ислам кыймылы, же болсо Чыгыш Түркистан, булар Ал-Каида менен байланышы болгон, Ал-Каиданын Талибан менен байланышы болгон.
ошол учурда буларга уруксат бердиби? Азыр дагы ошол нерсе кайталанабы, кайталанбайбы? Ушул коркунуч жатат. Эгерде чоң державалар менен түзүлгөн сүйлөшүүлөрүндө алар келишимде бул нерселерди тыябыз деп жатат да. Азыр дагы белгисиз, айтыш кыйын. Балким бул кичинекей күчтөрдү башка сырткы күчтөр колдонуп кетеби? Ошол маанилүү. Анан булардын диний түшүнүгү биз үчүн кооптуу. Орто Азия, Борбор Азия мамлекетиндеги кээ бир мусулмандар балким муну жактырышы мүмкүн. Бул жактырган болсо бул өтө кооптуу биз үчүн. Себеби алардын Афганистан тарыхына караганыбызда бүт эле урушкан мусулмандар бири-бирин бийлик талашып, же болбосо башка бир кызыкчылыктан улам бири-бирин жөн эле өлтүргөн мусулмандар бардыгычы. Сырттан келип аларды эме кылган менен, бирок салгылашкан ошол эле мусулмандар. Bunday нерсе кайталанбайт кайра деген нерседен алыспыз. Кээ бир адистер мындай нерсени да айтып атат да, эгерде Талибан бийликке келгенден кийин кээ бирки топтордун же болбосо башка улуттардын кызыкчылыгы каралбаса, дагы ички бир согуш чыгып кетүү ыктымалы бар деп айтып жатышат. Буну алдында көрө жатарбыз. Негизинде ушундай согуштардан кийин гуманитардык кризис пайда болот. Көптөгөн качкындар, жанагы Сирияда болгондой, Европага качып келгендей, биз жакка ошондой качкындардын толкундары келиши мүмкүнбү? Ушундай суроо бар да. Эми азыр биз Бириккен Улуттар Уюмунун эмеси боюнча, келишими боюнча биз качкындар келсе, аны кабыл алабыз деген эмелер бар. Анын үстүнө бизден дагы аларды качкындарды кабыл алуу боюнча, студенттерге виза ачуу боюнча дагы бизде сөздөр бар. Бирок бизге келе турган болсо, булар кимдер? Кайсы топтон келди? Кайсы түркмөндөрбү же өзбектерби же тажиктерби, ошол Афганстан же пештундар келдиби? Алардын ошол топтор менен байланышы барбы, жокпу? Бул изилденсе керек деп ойдомун. Изилдениш керек, себеби биздин мамлекетибизге коркунуч жаратпашы үчүн. Анан Бириккен Улуттар Уюму дагы коңшу өлкөлөргө качкындарды кабыл алуу боюнча жар салып жатат да, кабыл алыш керек дегенчи. Кабыл алганда дагы кимдер, кандай адамдар келди? Бул коркунуч жаратып аткан ушул жагы. Кимдер келди, кандай адамдар келди? Биз географиялык жактан Пакистандан алыспыз, же Талибандан алыспыз, ортобузда Тажикстан бар. Эң көп коркунуч ошол Өзбекстанга же болбосо Тажикстанга болушу мүмкүн да. Биз анча аларчалык азыр кооптонуу жаралды деген ойдо эмесмин. Биз үчүн өтө коркунучтуу эмес. Биз үчүн коркунучтуу болгон жанагы исламий топтордун тизгинин тартабы, тарталбайбы Талибан, ушул маанилүү. Ушу качкындар боюнча демек мындай көзөмөл болуш керек катуу. Кимдерди киргизип атабыз, баарын биз караш керекпиз. Дагы бир суроо. Талибандын ушу Афганистандагы ийгиликтери биздин Кыргызстандагы же башка Орто Азиядагы мамлекеттердеги террористтик уюмдарга мындай күч бериш мүмкүнбү? Моралдык жактан биз деле жеңе алабыз деп өздөрүн мындай күчтүүрөөк сезип калышы мүмкүнбү? Ушул бул маанилүү суроо. Бул бир гана Борбор Азия эмес. Дохада, мисалы, Катарда Хамас менен дагы сүйлөштү Талибан. Ал жерде эмне сүйлөштү жакшы билишибиз керек. Себеби Израиль менен катуу согуш турган Хамас Талибандар менен бир сүйлөшүү жүргүздү. Ал жерде эмне сүйлөшүлгөнү азыр бизге белгисиз. Анан башка бир гана Борбор Азия эмес, башка мусулман өлкөлөрүндө дагы ошол түшүнүктө болгон адамдар болсо, балким сүйүнүп жаткандыр. Эгер сүйүнүп жаткан болсо, Талибан бийликке келди. Бул биз үчүн абдан кооптуу деп ойлойм. Себеби алардын түшүнүгүндөгү ислам илим билимге, технологияга, медицина жагынан же экономика жагынан эч кандай аялдыга жулууга бир өлгө түзбөйт бизге. Тескерисинче бул коркунучтуу, бири-бирин кагылашкан, жана согуш жарата турган, конфликт жарата турган бир террордук уюм деп баалайт элем. Мындай түшүнүктөн биз арылышыбыз керек. Мисалы, Борбор Азияда өзгөчө диний билим берүүдө диний билим берүү өтө жакшырыш керек. Анан жакшырганда бул Талибан сыяктуу радикал исламий топтордун түшүнүгүнөн биз арылабыз. Биз ал жерде мисалы диний билим берүү жакшырыш керек дегенде эмнени окутушубуз керек? Мен ушуга токтолоюн. Ушул билим берүүнүн натыйжасында, диний билим берүүнүн натыйжасында радикал исламий топтор, бир гана Талибан эмес, радикал исламий топтордон биз арылабыз. Андан
башкача бир диний ислами түшүнүгүбүз пайда болот. Биринчи кезекте биз философияны окутушубуз керек. Бул философия дегенде кээ бирки Пакистандагы же болбосо салафилер буга каршы чыгат. Ибн Таймия, Ибн Кайым аль-Джаузи деген алымдар болгон. Алар дагы ушундай кемчилигин көрүп, бул динсиздикке алып барат деп ошого каршы чыгат. Бирок алга мен кошулбайм. Себеби материалисттик жана идеалисттик философия бар. Биз философияны окутушубуз керек, билишибиз керек. Ошол эле учурда саясаттануу, өзгөчө геосаясат боюнча түшүнүк беришибиз керек. Себеби бизге келген диний жамаат, же болбосо Борбор Азияга келген диний жамааттардын аркасында тургандар кимдер? Алар эмне максатта келип жатат? Бардыгы эле аят хадисти сүйлөй берсе, жакшы ниетте экендигин биз азыр билбейбиз. Мына ошолорду билгенде, мына окуганда саясаттануу, геополитика боюнча өзгөчө мазхабтар тарыхы, диний группалардын тарыхы жөнүндө биз маалымат бергенде, медреселерде же болбосо диний окуу жайларда, эгерде медреседе бере албасак, акыркы курстарда бул нерсени сөзсүз түрдө беришибиз керек. Ошондо биз жана бизди алдай турган топтор болсо, ниеттери башка боло турган болсо, тез эле аларды таанып билүү, аларды ниетин билүүгө бир өбөлгө түзөт деген ойдомун. Ошол эле учурда диний баалуулуктардын жанында улуттук жана мамлекеттик баалуулуктарды сөзсүз түрдө үйрөтүшүбүз керек. Жана бир мамлекет өзүнүн, мисалы Кыргызстанды ала турган болсок, өзүбүздүн желегибиздин астында бир болушубуз керек. Жана өзүбүздүн улуттук жана мамлекеттик баалуулуктун жанында диний баалуулуктарды түшүнүү менен өзүбүздүн бир методикабызды иштеп чыгышыбыз керек. Мисалы сыртты келген күчтөр, сырттан келген жамааттарды айтайлы. Мисалы Пакистандан, Түркиядан же болбосо Сауд Арабиядан ар кандай уюмдар, ар кандай жамааттардын ишмердүүлүгү бар. Бирок ошол эле учурда биз өзүбүздүн биз методологиябызды иштеп чыгышыбыз керек. Бүгүн ошондой методология жокпу азыркыга чейин? Мүмкүн мусулман деп өзүн эсептеген адамдар бизде абдан көп. Ар кандай агымдар менен агымдардын артынан барып жүргөндөр, салафиттери дагы, таблиг жамааттары да баары абдан көп. Ошондой методика азыркыга чейин иштеп чыгыла элекпи? Буну методиканы иштеп чыгыш үчүн кыргыз таануучулар сабак бериш керек деген ойдомун. Анан тарыхты жакшы билиш керек, ошол эле учурда динди жакшы билиш керек. Диндин тарыхыны, себеби диндин тарыхында Умайиттер менен Аббаситтердин ортосунда кагылышуу болгон, ошол эле бийлик талашуу. Мына ушул эмелерди биз негизги эмелерин билгенде, кайсыл дин улуттук баалуулук, кайсыл мамлекеттик баалуулук, буну ажырата билгенде гана бир методология пайда болот. Анткени менен биз сырттан келген жамааттар жанагы Советтер Союзунан кийин биздин диний түшүнүктөрү жок болгон мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, өздөрүнүн диний түшүнүктөрүн жеткизип, мына ошол жамааттын түшүнүгү ислам дини катары бааланып калды дагы, бири-бири менен жанагы кайчылаш пикирде болгондун негизги себеби ушунда турат. Менин группам, менин исламдын тайпам жакшы, сеники жаман, меники туураны үйрөтүп атат, сеники туура эмес нерсени үйрөтүп атат деп жатат да. Биз жогоруда айтып өткөн сабактар боюнча биз бирдиктүү бир программа түзүп, медреселерде же болбосо диний окуу жайларда окутканыбызда гана акырындап бул нерсе пайда болот деген ойдомун. Азырынча бул нерсе түзүлө элек деген бир жыйынтыкка келдим. Себеби кээ бирки социалдык сайттарда же болбосо YouTube'дагы кээ бирки диний сабактардын жанагы комментарийлерге караганда, ал жерде аябай коркунучтуу, радикалдуу сөздөрдү жазгандар дагы бар. Бул ошол эле Кыргызстандын атуулу. Биз мындан алыс болушубуз керек. Анан ар бир Кыргызстандын ичиндеги диний жамаатка кирген биздин атуулубуз экенин дагы эстен чыгарбаш керек. Аларды тыюу салуу эмес, аларга жакшы диний түшүнүк жана улуттук жана мамлекеттик түшүнүктү бергенде гана бул нерседен алыс болот деген ойдомун. Биздин сүйлөшүүбүздү азыр жыйынтыктасак, чындыгында коркунуч бар сиздин оюңуз боюнча. Башкысы бул Талибандын да кийинки кадамдарын күтүшүбүз керек. Экинчиси кирип келген качкындарды жана студенттерди жакшылап көзөмөлдөө керек. Жана өзүбүздүн ички диний чөйрөсүндөгү ситуацияны мындай көзөмөлгө алып, методологияга киргизип, ушул образование жагын караш керекпиз. Ушундай жыйынтыкка келдик бүгүн. Сизге чоң рахмат. Биз менен Элдияр Жалилов болду, теолог жана эксперт. Сизге чоң рахмат. Аябай кеңири айтып бердиңиз. Чоң рахмат.